Пайғамбарыбыз айтады: "Лейсал каззабул лази юслиху байнан нас, фаюнми хайран ау якулу хайран." Екі адамдың ортосын қалып менен болса дағы жараштырған, ошол қалыпқа кирбейт деді пайғамбарыбыз. Тескерче ал жакшылык сөз деді. Екі адам, екі кошуна дейли, екі бир тууган дейли көрүп атабыз, туугандар катташпай коюп атат, капа болуп атат. Ошол экөөнүн ортосын калп айтып болса да жараштырган болсоңуз дейт, калп айтып болса дагы дейт, ал калпка кирбейт деді пайгамбарыбыз. Өзү үч нерседе калп деп эсептелбейт. Бирөөсү ушул болот. Сага жакшы сөз айтты, сага салам айтты, сени могул жерде аябай мактады, бирок мактаган эмес. Бирок сиз ошону эмне кыласыз? Ортосын жараштырасыз. Эми жараштыруу механизмдерин ар ким өзүнүн психологияга жараша ойлоп таба бериш керек. Мына бир китепте окуп калдым эле, эки бир тууган дайыма чогуу иштеп, чогуу эгин кылып, ошол эгинден пайда көрүп, аябай жакшы экен. Бир күн эле ортосуна шайтан кирди дейт. Шайтан кирип, урушуп кетти, кичүүсү чоңунун сөзүн албай койлу, жаман сөздөрдү айтты, экөө бир жумалап сүйлөшпөй койду дейт. Анан чоңусу ойлонуп отурса, жанагы жумуш издеп жүрөм деген бирөө келип калды дейт. Жумушуңуз болсо жумушуңузду кылып берейин десе, өз убагында келипсиң, могу таштарды ал дагы, могу эгин таланы экиге бөлүп сал дейт экен. Мен бир жума жумушум бар, бир жумадан кийин келем. Ошону жакшы кылып бөлүп койчу. Ортосунда арык да өтөт экен, суу да өтөт экен деп кетип, бир жумадан кийин келсе, жанагы уста дубал менен тоспостон көпүрө салып коюптур. Анан кичине ийниси көпүрөнү көрүп алып, менин бир тууганым менен ушунчалык күнөө кетсе дагы, катачылык кетсе дагы көпүрө салып коюптур деп агасына барып, билеп бекчеси менен кечирим сурап, мамилелери оңдолуп кетти дейт да. Анан жанагы агасы айтат дейт: "Мен көпүрө дубал салсам, көпүрө салып коюпсуң, бирок жакшы иш кылыпсың, эми биз деле иштеп кала бер." Десе, "Жок ага, мен дагы башка жактарга да көпүрө салышым керек" дептир. Көпүрө сала тургандар жери көп. Мааниси, ушундай араздашкандарды угуп калса эле барып ушундай жараштыра берет экен да ошол киши. Бир жолун табыпчы. Ошондуктан багы араздашкан, капалашкан, ой бузулган баары шайтандан, анан адамдын нафсынан болот экен да. Иман бекем болсо, шайтанды да жеңет экенбиз, нафсты дагы жеңет экенбиз, Кудай буйрса.